Абдукаримов Алмаз. Ал бир учурда мамлекеттик кызматта, экинчи жагынан уюшкан кылмыштуу топтун күчөлүгүндө туруп, элдин жерлерин каалагандай калчаган. Эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Булар жерлерди сатып, үйлөрдү салып, кызыкчылыгын ойлоп жүрөш керек, өздөрүнүн максатын ишке ашырып. Жерлерди негизинен жайыт жерлерин эч ким менен эсептешпестен айыл өкмөт сатат да. Буда ошо айыл өкмөт Алмаз, Абдыкеримов Алмаздын немеси бар бул жерде. Бизде чек жок, мен Азыр эле айттым. Азыр эле айтпадыңыз бу жакта чегим бар деп. Мен алдап атасың мен пешенеме туруп алып. 3 жылдан бери ушу 5 сотик жер ала албай, жер ала алышпадык. 5 сотик жерге зар болуп жүрөбүз. Биздин канчалаган акчаларыбыз кетти. Али кара суу карабыз, али буякка келебиз, али буякка барабыз. Эски иштеп кеткен айыл өкмөттөр сатканда у жерде. Биз ошон президентке кайрылып барып атабыз, каттар жөнтүп атабыз. Болбосо эртең жакында биз дагы президентке өзүбүз барабыз. Элдин жери элдики элге калыш керек да, биз ошон үчүн гана күйөбүз. Элдин мүлкүнө кол салган уурулардын жоопкерчилиги, жер мафиясын уюштургандардын аягына чек коюлуп, мыйзамдуу чара көрүлө турган күндөр да алыс эмес. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторду жоюу аракети күчөдү. Өткөн жылы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев иш алып барууну баштаган. Өлкөдө соңку учурда массалык түрдө уюшкан кылмыштуу топтордун жетекчилери кармалып, абакка отургузулду. Алардын аягы дале болсо тыйыла элек. Тийиштүү кызмат криминалдарга каршы күрөш мындан арыда күчөтүлөрүн белгилеген. Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Тыныч жашай албайсыңарбы? Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Эркиндикте жүрбөйт. Муну мен жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын. Бул сиздер көрүп турган Кырымтөбөл Жеңгонун сол тарабындагы калпак кийген мырза Алмаз Абдукаримов. Ал Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөкөн айыл өкмөтүн узак жылдар бою башкарган. Ал мезгилде Алмаз Абдукаримовду түз жетектеген ошол кездеги Кара Суунун акими Тилек Матраимов болгон. Экөө мамлекеттик кызматта турган учурда гектарлаган жерлер мыйзамсыз менчиктештирилген. Ошол себептүү бир жума мурун Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош шаарында Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү, Төлөкөн айыл өкмөтүнүн мурдагы айыл өкмөт башчысы, Бойка кайманаты бар Алмаз Абдукаримовду кармады. Аны менен кошо Бойканын тууганы Абдуллаев Руслан жана Төлөкөн айыл өкмөтүн Бойкадан кийин жетектеген Зулпукар Мазаев болгон. Абдукаримов Алмаз. год рождения. Абдукаримов Алмаз. Урождение. 4-й. Урождение. Жапалак город Ош. Кармалган үчөөнүн байланышы мыйзамсыз иштерде бир болгондугу айтылат. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн кадастр мамлекеттик мекемеси жана архитектуранын айрым кызмат адамдары менен тил табышып, айылдагы 8414 гектар жайыттын 500 гектарга жакынын сатып жиберишкендигин аныкташкан. Жаз келип курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан мезгили жайыт комитетинин жерлерине кат-каттап үйлөр салынып жатат. Ал эми бул жакта жерлердин кыртыштары бузулуп, атайын техникалар менен бузулуп, үйлөр салынып жаткан мезгили. Бирок учурда бул жерлер канчалык деңгээлде мыйзамдуу, мыйзамсыз экендигин иликтөө көргөзөт. Жерлер $10.000 жана андан кымбат сатылып, мамлекетке көп өлчөмдө зыян келтирилген. Айыл өкмөттүн жайыт жерлеринде учурда элдин нааразычылыгы жаралган. Анткени жайыт жерлерге 4-5 жылдан аралыгында жер үйлөр курулуп кеткен. Бул жерлерди ким сатып берди? Бул жерди Ош шаарынын депутаты Иминов Алмаз деген. Ал Ош шаардык кеңешинде азыркы учурда депутат. Бул эмне себептен сатып берет? Ал кимдер менен биргелешип сатат? Өзү жалгыз сатпайт да мунучу. Жайыт жери Төлөкөн айыл өкмөтүнүн аймагына караштуу болгонуна байланыштуу. Буда ошо айыл өкмөт Алмаз, Абдыкеримов Алмаздын немеси бар бул жерде. Экөө бир. Өз билемдик менен жерлери сатып баштады. Бул кайсыл жылдарга барып такалат? 16-жылдан бияка. 16-дан жылдын аягынан мен иштен кеткенмин, бирок ошо жылдан баштап ушундай жайытты өз алдымча пайдаланыш башталган да. Демек, бул жактагы салынган үйлөрдүн бардыгы бир 5-6 жылдын аралыгында эле түшүп калган үйлөр. Түшүп калды, ооба, туура эле. 5-6 жылдын ичинде мына ушу үйлөр турак жайлар түшүп кеткен. Бул эле эмес, анын мына үстүдө бир 10 гектардай жер дагы тосулуп турат. Бул дагы ошол депутаттыкы, Алмаздыкы.
шаардык депутаты. Одан нары Именов, одан нары 17 гектар карьери да бар Мен экен. түшүнбөй атам да, Именов бул жерлерге кантипээлик кылып калат? Эми тааныш билиш деген нерсе бизде өрчүп кеткен экен. Ушунун негизинде тил табышып бирүүчү адамдар ушул ишке барышты. Мен азыр Төлөкөн айыл өкмөтүнүн бир адыр участкасындамын. Бул жер жайыт комитетине караштуу. Жалпы жөнүнөн 13 гектар жерди ээлейт. Азыркы учурда бардыгы сатылып, 13 гектар жерлердин бардыгы сатылып, үйлөр, курулуштар кызуу курулуп баштаган. Ал тургай электр мамычалары орнотулуп, жолдор курулуп, 5-6 жылдын арасында укмуштуудай курулуш жүрүп кеткен. Бул жердин кызыл китептери азырынча барбы, болсо кандай жолу менен бар, азырынча иликтенип жаткан мезгили. Бул аймакта үй ээлери маалымат берүүдөн баш тартып, качканга үлгүрүшөт жана башка шылтоо айтып кутулат. Кыскасы биздин ишмердүүлүккө күзөт жүргүзүп, байкоо салышты. Bizde çek çok men. Азыр эле айттым. Азыр эле айтпадыңызбы, мына жакта чегим бар деп. Мен алдап атасың мени бешенеме туруп алып. Айта бериң да, кимден чек алдыңыз? Бул эч экенин билбейт. Bir жер барды, ол да ошого көрөгөнү эле чыкты бул. Жерлер сатылат экен депти. Канча миңге чейин сатылат экен мына жолдор? Канча депти? Канча миңге чейин сатылат экен? 5 сотик жер канча сом экен? Onu 12 bin başında dedi. 5 сотик жер 12 миң долларга сатылды. Демек сиз бул жактан чек карап жүрөсүз азыр. Алганга чек карап жүрөсүз. Анда ошентип эле айтыңыздар, эмнеге алдайсың? Үстү жакта чегим бар деп. Интервью берсең, бул жерде тур, интервью бербесең кетип барат. Бир нерсеге лучше аралашпай эле секин кетип кал. Биз азыр тартып атабыз бул жерде. Давай, шеф. Капа этпейсиңер, давайте. Булар бу жерде жашаган балдар. Ош облусунун прокуратурасы Кара Суу районунун Төлөкөн жана Папан айыл өкмөт башчыларына карата жер мыйзамдарын бузгандыгы үчүн кылмыш ишин козгоп, бирок ушул күнгө чейин аягына чыкпай келет. Жергиликтүү тургундар бул ишке мыйзамдуу баа берилсе дейт. Төлөкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Абдыкеримов Алмаз, Папан айыл өкмөтүнүн башчысы Исмаил Бермамат. Мына жердеги Дыйкан кыштак деген участкадан 2 гектар жерди Папандын жерин, трансформация болгон жерин Төлөкөнгө өткөргөн. Төлөкөндүн Коргон деген участкадагы жерин 2 гектарын Папанга өткөргөн. Булар алмашуу негизинде элдин башын айландырып туруп, экөө 2 жерди саткан. Ошол эле мезгилде Коргон участкадан Папан айыл өкмөтүнүн башчысы Исмаил Бермамат менен Самиев арада ошол мезгилде жооптуу катчы. Папанда жашаган баягы учету жок адамдарга токтом чыгарып туруп, ол жакты да мыйзамсыз, 100% мыйзамсыз тартылган. Азыр мына жердеги Касиет ресторанынын жанындагы 2 гектар жер 2001-2002 жылдары Папан айыл өкмөтүнө трансформация болгон жер. Бул бизге тийиш керек эле. Биздин токтомдорубуз, соттун чечимдери бар, ушул күнгө чейин ала албай жүрөбүз. Булар жерлерди сатып, үйлөрдү салып, анан кийин байып, өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп жүрөш керек, өздөрүнүн максатын ишке ашырып. Жерлерди негизинен жайыт жерлерин эч ким менен эсептешпестен айыл өкмөт сатат да. Бул айыл өкмөттүн башында ушул менин угушумда бизде Абдыкеримов Алмаз деген турган, ошонун учурунан бери сатылып келатат. Мен эми арыздар жазылган. Ал жазылган арыздар каралбай эле калып кеткен. Акыркы мезгилде ушул айыл өкмөттүн эли өтө бир кыжырдануу менен башка жактын эле элдерине сатылып кетип атканы. Негизинен айыл өкмөттүн элинен эч ким албаганы элди кыжырдантат, жайыттын кыскарып кеткени. Негизинен эл өзүгө тиешелүү жерлерди пайдаланыш керек да. Монтип эле жат адамдарга сатып, 1-2 адам эле байы бергени ал жакшы эмес да. Кызматта иштеп турганда дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезбей эле чөнтөгүн толтуруш үчүн мына светти деле алып келип берип атат. Мына салынган үйлөрдү 2 жыл мурун биз токтоткула, бул жер жайыттын жери дегенбиз. Ага да көңүл бурбастан сала бергиле, мен жооп берем дегендери бар, салышат. Мына жолду кара. Жайытты бузуп, жол салып кетти мынаки. Бүт кыртыштар бузулган. Азыр могун үстүлөрүнө чыксаң, тигине сетка менен айлантып тосулган. Булар кимдин жери? Шаар эменин айыл өкмөттүн жайыт жери, элдин жери, элдики элге калыш керек да. Биз ошон үчүн гана күйөбүз. Мисалы үчүн мага эч нерсенин кереги жок. Бул кишиге эч нерсенин кереги жок. Бизде азыр мына президентибиз, УКМК төрагасы мыйзамдуулукту орнотуп атабы? Биз баарыбыз ошого жараша мыйзамдуулукту орнотконго бир добуштан бутуна бут, колуна кол болуп жардам берүүгө аракет кылабыз да.
Төлөйкөн айыл өкмөтүнө жаңы айыл өкмөт келип жакшы иш алып барып жаткандыгына күбө болдук. Ал эми айылдык кеңештин төрагасы айыл өкмөт орун басары мурунку айыл өкмөттөр менен убагында иштешип, жер бөлүштүрүү иштерин жакшы билерин жергиликтүү тургундар айтып жатканы менен өздөрү муну четке кагат. Айыл өкмөттө мурда кийин болгон иштерге жооп бере ала турган адистер азырынча жок. Мен турган жер Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жайыт комитетине караштуу бул Ош Ноокат жолунун күнчыгыш тарабы. Бул жер жалпысынан алганда 100 гектардан ашык жер дейлейт. Бул жер жайыт комитетинин карамагында болсо да, момунтип кат-каттап катарынан шагыл чыгаруучу заводдор четинен курулуп баштады. Бирок 2 айдан бери буну өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кайтарып калыптыр. Азыр эмне кимге карап аткандыгы азырынча белгисиз. Бирок дал ушундай сагыл заводдордон мындан менин ылдый тарабымда жайланышкан Алмаз Абдыкеримовго таандык болгон 5-6 карьер бар деп айтылып жатат. Ал эми ээлерин интервью алып тапканга тег эле мүмкүнчүлүк жок. Бул жака кара жумушчулардан башка жетекчилиги басып келбейт экен. Айдоо жеринде жана ошондой эле жайыт жерлерге ушундай эле көрүнүштөр кайталанып жатат. Буга көзөмөл жүргүзгөн азырынча жан жок. Төлөйкөн айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү тургундар айыл өкмөттөгү мыйзамсыз иштерде өз мезгилинде жер адис, катчы, айыл өкмөт орун басары болуп иштеген Хатам Сулайманов жакшы билерин айтып, эмнегедир ага мыйзам чегинде чара көрүлө электигин белгилешет. Ал эми айыл өкмөттөгү эң маанилүү делген Боорукердик үй интернатынын жери жеке менчик компанияга өтүшү. 2019 жылга чейин Боорукердик үй интернатынын жалпы аянты 2 гектар 95 сотик жери болгон. Бирок 2019 жылдан кийин ошол Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн атайын токтому менен 2 гектар жери жеке тараптарга өткөн. Азыркы учурда менин артымда өзүңүздөр көрүп тургандай эле 14 кабаттуу үйдүн курулушу толугу менен бүтүп калган. Алдыңкы бөлүгүндө курулушу бүтүп, элдер пайдаланып жашап жаткан мезгили. Ошондо Боорукердик үйүнө 95 гана сотик жер калган. Буга чейин Боорукердик үйүнүн жетекчилигинин айтымына караганда, буга чейин бул жакта атайын карлар үчүн, балдар үчүн атайын эс алуучу бак, жашыл зона жана ошондой эле атайын жүрүүчү имараттар дагы болгон. Бул жер негизи Ош шаарынын борборунда жайланышкан десек эч жаңылыштык болбойт. Болгону Төлөйкөн айыл өкмөтүнө караштууда. Бул Сулайман тоодон 2 километр алыстыкта жайланышкан жер. 2019 жылдын 21 ноябрь айында Боорукердик үй интернатына караштуу жер көп кабаттуу турак жай курууга берилген. Токтомго ошол кездеги айыл өкмөт башчы Зулпукар Мазаев кол койгон. Жерди аукциондон сатып алган Ош Строй компания жоопкерчилиги чектелген коому жерди алгач ижарага, андан соң жеке менчикке өткөрүп алышкан. Мына азыр өзүңөр деле көрүп атасыңар, мына канча кабаттуу болуп атат, 12-14 кабаттуу болуп атат. Бизге такыр эле күндү тосуп калды. Анан кийин күнү түнү тынымсыз мындай курулуш иштери жүрүп атат. Мага чейинки директор Токтосунова, Бермет Токтосуновна булар менен соттошуп, жогорку сотко чейин барган экен. Жогорку сот кароого жатпайт деп чечим чыгарып бериптир. Ошол акыркы инстанция ошол болду да. Азыр ошол балдардын жатаканасы өрттөнүп кеткендигине байланыштуу балдар азыр убактылуу фостердик семья үй бүлөлөрдө жайгаштырылып, 3 жылдан бери имарат курулуп жаткан, имараттын жаңы курулган имараттын курулушу токтоп калган экен. Ошол имаратыбыз кайрадан жаңыланып, курулушун аяктоонун алдында турат. Ошол Кудай кааласа, апрелдин аяктарына чейин бүтүрүп, карыяларды дагы, балдарды дагы ошол имаратка киргизебиз деген максатты коюп турабыз. Имарат демөөрчүлөрдүн жардамы менен курулуп жатат. Биз азыр Төлөйкөн айыл өкмөтүндөбүз. Мына Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Орозбаев Мирланбек агайыбыз турат. Андан кийин айыл өкмөтүнүн төрагасы, айыл өкмөтүнүн замы, ошол айыл өкмөттөгү жер адиси жана ошондой эле жайыт комитетинин төрагасы. Андан кийинки адамдар бул ошол жерлер мыйзамсыз сатылып кеткендигине даттанган ошол Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн тургундары. Биз ошо интервью алганы келгенде айыл өкмөттө экен эле ошо бардыгынан эле жеринен интервью алалы деп чечтик. Биз 3 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз. 3 жылдан бери ушу 5 сотик жер ала албай, ошончо жерлер сатылган жерлерди биз таптык. 4 уулум бар. Бардыгы неберелер үйлөнөйүн деп калды. Жер ала алышпадык. 5 сотик жерге зар болуп жүрөбүз. Ошон үчүн жүгүрүп жүрөбүз 4 жылдан бери балам. Биздин канчалаган акчаларыбыз кетти. Али кара суу карабыз, али буякка келебиз, али буякка барабыз. Бизди вообще каралган жок. Эски иштеп кеткен айыл өкмөттөр сатканда о жерде.
Көбүнчө бизки мына биз жүгүрүп жүргөндөн бери мына Паткоздогу Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жери мына Мазаев саткан деп Мазаевди бергенбиз. Үйсүз, жайсыз турушат. Бардык квартирада жашап атышат. Биз ошон үчүн президентке кайрылып барып атабыз, каттар жөнөтүп атабыз. Болбосо эртең жакында биз дагы президентке өзүбүз барабыз. Жерлер сатылгандыгы анық болды. Кече жакында интернет айтыңында да чыгып калды. Жалпысынан сиздин айыл өкмөтүңүздө канча адам бар? Анан жерге муктаж болгон адамдардын количествосын билдиңизби, канча экен? Биздин Төлөкөн айыл аймагында 32.256 адам бар, жашайт бүгүнкү күндө. Жалпысынан 3,5 миңден ашуураак кезекте турат жерге муктаждар адамдардан. Төлөкөн айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүү иштеринде мурдагы айыл өкмөт башчы Алмаз Абдукаримов жана андан кийин шайланган Зулпукар Мазаев көп кемчилдиктерди кетирген. Ошого байланыштуу экөө бир учурда сейилдеп жүргөн жеринен кармалды. Алардын жанында Руслан Абдуллаев болгон. Ал Бойка кайманаты бар Алмаз Абдукаримовдун тууганы. Иликтөөдө көргөзгөндөй Бойка бардар турмушта жашайт. Ага тиешеси бар компанияларды ушул жерден атай кетейин. Сүйүтү Ош коомдук бирикмеси Строй Тайм жоопкерчилиги чектелген кому. Бул компанияны Алмаз Абдукаримов ушул жылдын 16 февраль күнү башка бирөөгө өткөрүп берген. Ошол эле күнү Раян Строй жоопкерчилиги чектелген коомун да башка бирөөгө өткөргөндүгүн көрүүгө болот. Ал эми Бойка энеси Руслан Абдуллаев жапжаш эле туруп 10 чукул компанияга ээлик кылат. Ош шаарындагы Ленин көчөлөрүнө салынган бул көп кубаттуу үйлөр Долина Строй жана Пик Стиль Строй Холдинг компанияларына таандык. Экөөнө тең Руслан Абдуллаев ээлик кылат. Мындан тышкары Руслан Абдуллаев Раян Строй курулуш компаниясын жетектейт. Фирманын негиздөөчүсү катары Бойка деген кайман аты менен таанымал Алмаз Абдукаримов көрсөтүлүп, бирок ал башкага өткөрүп бергенге жетишкен. Мындан тышкары Инвест Регион Строй жоопкерчилиги чектелген коому, Нур Акуу жоопкерчилиги чектелген коомунда директор жана башка курулуш компанияларын жетектейт. Бирок өзү ээлик кылган компанияларын башка адамдарга өткөрүү аракети да көрүлүп жаткандыгы белгилүү болду. Эске сала кетейин, Пик Стиль Строй Холдинг Ленин көчөсүндөгү турак жайы Сулаймантоо буфердик зонасына курулган. Ош шаардык архитектурасынын курулушту көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы аталган объектке 2019 жылы пландан тышкары текшерүү жүргүзүлүп, курулуш иштерин токтоткон. Бирок компания кийин өз билемдик менен жумушун уланта бергендиги үчүн Ош облустук райондор аралык сотуна өткөрүлүп берилген. Андан майнап чыкпадыбы, айтор азыркы учурда иштелип эле жатат. Ош шаарындагы Төлөкөн, Кызылкыштак, Папан айыл өкмөттөрүндө укмуштуудай жер сатуу фактысы көп катталгандыгы буга чейин айтылып, далилденип жүрөт. Бирок бул жумуштардын аягы эмнегедир бүдөмүк бойдон бүтүп, аягына чейин чыкпай келет. Урматтуу көрүүчүм, бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге элдин мүлкүнө кол салып, каалагандай жерлерди калчап, өз билемдик жүргүзгөн бир айыл өкмөттүн иши туурасында учкай гана маалыматтарды бир күндө иликтеп эле айтып бердим. Ал бир учурда мамлекеттик кызматта, экинчи жагынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлүгүндө туруп, элдин жерлерин каалагандай калчаган деп айтылып жаткан Алмаз Абдукаримов кайманаты Бойка туурасындагы анын ишмердүүлүгү боюнча кыскача мен сиздерге айтып бердим. Биз кийинки чыгарылышта ушундай эле Ош шаарынын четинде жайланышкан Кызылкыштак айыл өкмөтүнө караштуу жерлердин каалагандай калчанып сатылышы туурасында кийинки чыгарылышта айтып беребиз. Мисалы үчүн бир фактын айта кетсем, бул Кызылкыштак айыл өкмөтүндөгү Элдарада Гранд рестораны менин артымда турган. Ал эми четте тургандар бул соода түйүндөр, бул жакта дагы курулуштар курулуп жатат. Бир учурда бул жерлер кадимкидей эле айдоо жерлери болгон. Мыйзамга баш ийбей, кандай жолу менен соода түйүндөр, кафе, ресторандар жана ошондой эле бул жакта курулуштар түзүп жаткандыгын кийинки чыгарылышта айтып беребиз. Ага ким уруксат берди, артында ким турат, дале болсо иликтөө жүрүп жаткан мезгили жакын аралыкта бул маселеге чекит коюлат деген ишеним чоң. Элдин мүлкүнө кол салган уурулардын жоопкерчилиги, жер мафиясын уюштургандардын аягына чек коюлуп, мыйзамдуу чара көрүлө турган күндөр да алыс эмес. Биз бүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн жолугушканча аман болуңуз.